Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу интернет колдонуучулар. Борбор калаада капиталдык оңдоодон өтүп жаткан жол тилкелери боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы төмөнкүлөрдү маалымдайт. Биз азыркы учурда Жибек жолу проспектисинде турабыз. Эсиңиздерде болсо, Жибек жолу проспектиси 2024-жылдын алкагында Тоголок Молдо көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейин толук реабилитация болгон. 2025-жылдын алкагында болсо Курманжандатка көчөсүнөн Лермонтов көчөсүнө чейин капиталдык оңдоодон өтүүдө. Жолдун түштүк бөлүгү Курманжандатка көчөсүнөн Лермонтов көчөсүнө чейин толук реабилитация болду. Азыркы учурда көрүп турганыңыздардай унаа кыймылы үчүн ачык. Ал эми жолдун түндүк тарабы болсо биринчи этаптын алкагында Курманжандатка көчөсүнөн Будённый көчөсүнө чейин эки катмар асфальт басылып, жол четиндеги бордюрлар орнотулуп, азыркы учурда унаа кыймылы үчүн ачылуунун алдында турат. Эки катмар асфальт төшөлдү. Биринчи катмары 6 см калыңдыктагы асфальт, экинчи катмары 5 см калыңдыктагы таш мастик асфальт. Азыр мындан ары азыр Будённыйга чейин ачылат. Будённыйдан баштап Лермонтова көчөсүнө чейин кийинки этап менен жазалат. Биз азыр ушу календарный графиктен алдыга кетип баратабыз. Азыр Кудайым буйруса ушул арка айда бүтүрүп беребиз. Толугу менен.